Erkeklerге дух берген аялда үйрөнүш керек да. Erkek өзүнүн үйүндө манастай сезиш керек. Аял үйдө аны эркек сездирип, күчтүү сездирип, акылдуу сездирип, жоопкерчилигин жүтөткөндү билген эстүү аялдар эркектин эркек кылып алат. Анан кийин сенин колуңан эмне келет, сен булжурбайсың, досуң карачы мындай, бул досуң сеники эмне, аны машина, сенин машинаң мындай бирнеке деп айта берсе, эркек духун жогото отуруп, барып отуруп туруп, эчтеке ойлонбой турган болуп калат да. Ошого эстүү аялдар күйөөлөрүн атаң мындай деп айтып турат да. Илгери бир аялдын күйөөсү өлүп калыптыр дагы эмне иш кылат экен? Күйөөсүнүн көйнөгүн дайыма жууп үтүктөп илип коет экен дагы, анан чөнтөгүнө акча салып коет экен. Анан балдар апа тыйын бер, мектепке эжеке сурады, ондой мындай, агай сурады десе, бар атаңын чөнтөгүнөн алып ал. Атаңын чөнтөгүнөн алып ал. Атаңын деген сөз угузгусу келет турма. Анткени ошону укса кыз да ойлойт, ата үйдө чоң экен дейт. Бала укса, бала ата мен ата болушум керек экен дейт.